Ашыгы менен 3 жылга созулган жаңылоо иштери дали аяктай элек. Кала берсе жакын арада бүткөрүлө турган түрү байкалбайт. Казылган жол жамалбай туруп, башка тараптар оюлуп, шаардын ички жолдорунун тамтыгы чыгып болду. Аны кайра жамаганы менен кайра мурунку калыбындай болуп кетпеди. Айдоочулар болсо миллиондогон каражаттарга бааланган бул жумушка кайдыгерлик деген баасын беришүүдө. Башталгандан бери эле бүт өлтүр да, шаардын ичин оңдой иштеп, наоборот, бүт пешик кылып өлтүрүштү бүт бар жол. Оңдолбой эле наоборот бузулуп атат. Буга чейин оюлган асфальтты жамоо иштерин сапаттуу жүргүзүү керектиги тийиштүү кызматкерлерге бир канча ирет эскертилип келген. Эми кандай болсо да убакытты созбой казылган жолдорду бүтөө зарылдыгы айтыла баштады. Жергиликтүү бийлик болсо алдыда шаардын мэрин тандоо менен убара тартып калса, ангектерге көңүл бурган жан болбой калат деп тынчсызданып турушат шаар тургундары. Кайрадан эле ошол казылган жер, жамаган жерди кайра эле жамап атат. Бул кайдыгерлик болуп атат да, жакшы карабай атат. Ошон үчүн бюджеттен бөлүнгөндөн убагында срогунда бүтүрүш керек эле да. Көмүскө да калат бул нерсе. Жакшы эми мэр шайланганга чейин бул дагы канча жерлер казылып кетет. Жаңылоо долбоордун башында турган кызматкерлер суу түтүкчөлөрү ойдогудай алмашып жатканын айтып келет. Бирок даяр асфальттар казылып, кайра сапатсыз жамалып жатканы боюнча жоопкерчилик жумушту жүргүзүп жаткан компанияларга, тагыраагы Газпром ишканасына жүктөлгөнүн билдирди. Казылган жерлердин баардыгы кайра калыбына келтирилет. Ошол негизги жана экинчи даражадагы жолдордун баардыгы кайрадан калыбына келтирилет, асфальттардын баардыгы калыбына келтирилет. Бул жумуштардын баардыгы ошол долбоордо камтылган, долбоордо бар, ошол долбоор менен төлөнүп берилет. Ушул жумуштарды аткарган ишкана мекемелер өздөрү ушул жумуштарды кайра калыбына келтирип тапшырат бизге. Суу түтүкчөлөрүн жана газ трубаларын баштан аяк бүтүрүү жоопкерчилигин алган Газпром ишканасы буга чейин жумуш эмне үчүн кечендетилип жатат деген суроого дайыма эле жаан-чачынды себеп кылып келген. Бүгүн аба ырайы жапжакшынакай, жамгыр деле жок, бирок жумушту алдыга жылдырган эч кандай кызматкер байкалбайт. Жалал Абад шаарында 600 чарчы метрге жакын суу түтүкчөлөрү жаңыланган. Алмашылган газ трубалардын болсо так эсеби чыга элек. Реконструкциялоо иштерине жалпы 7 миллион евро каражат коротулган. Бул суммага бүткөрүлгөн жаңылоо иштери канчалык деңгээлде сапаттуу жүргүзүлгөнү июль айларында текшерилип баштайт. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.